Allah Taala bizge berген нерселерден ахиретти ойлогон, ахиретти максат кылып ошол нерсеге каратып иштеткен дейт Кур'ан-ы Керимде. Бирок ошол сага берилген байлык, ден соолук, жаштык, бала, үй бүлө, бир тууган, жакшылыктардын бардыгын ахирет үчүн иштеткен дейт. Бирок ушул дүйнөгө дагы керек деңгээлде пайдаланууну унутпагын деп ушул сөздү айткандан кийин сөздүн уландысында дароо Алла Таала мындай дейт: "Ва ахсин кама ахсаналлаху илейк". Алла Таала сага жакшылык кылгандай жакшылык кылгын деп айткан. Сага Алла Таала чексиз жакшылыктарды берди, акчаны берди, байлыкты берди, ден соолукту берди, баланы берди. Сен дагы Алла Таала сага кандай жакшылыктарды берген болсо, сен дагы ошондой жакшылык кылгын дейт. Аяттын уландысында бул дүйнөдө сен бузукулук кылбагын, акчаңы, мал дүйнөңү, жаштыгыңы туура эмес жака, адилетсиз жака, керексиз жака иштетип, бузукулук кылбагын, Алла Таала бузукларды жакшы көрбөйт деп аяттын маанисинде ушундай дейт. Кээ бирки сахабалар, урматтуу бир туугандар, өзүнө адал болгон нерсени дагы толук деңгээлде бардык нерсени жеп алган эмес, жакшылыктарды көрүп алган эмес да бул дүйнөдө. Неге десе, башка бир аятта дагы келет. Алар ахиретке барганда кээ бирки адамдарга айтылат экен. Алар ал дүйнөдө, ушул дүйнөдө, жалган дүйнөдө өзүнө керек болгон нерсенин, жыргалчылыктын бардыгын алып алышты. Аларга бул дүйнөдө эч нерсе калбады деп айткан аят бар. Ошондуктан мен жакшылыктарды болсо дагы ошолордун бардыгын жеп, же болбосо бардыгын колдонуп алганга аракет кылбаймын. Кыямат күнгө дагы калтырамын деген сахабалар болгон да. Байлыгың болсо эле ушул байлыктын бардыгын жеп, чачып, бала чакаңа, мактанганга иштетип таштабастан, балким ошол байлыкты ахирет үчүн Алла Тааланын жолуна сооп боло турган жетим-жесирлерге, муктаждарга, элиңе, жериңе, мамлекетиңе, диниңе керек жерге иштетип калгын. Эртеге кыямат күнүндө барганда паланча деген адам өзүнүн жакшылыгынын бардыгын жалган дүйнөдө жеп бүткөн, бул дүйнөдө ал үчүн жакшылык калбады деп айтылып калбасын дейт. Алла Таалам ар бирибизге кандай жакшылык берген болсо, ошол жакшылыктардын баарыны ахирет үчүн, Алла Таала үчүн иштеткенге Алла Таалам өзү жардам берсин.